Мынакей бул велосипедке окшогону. Ошондо бул жөн эле труба. Трубанын немеси мондо сваркаланган. Эки жагынан чүрүлгөн, мына жерлерге подшипник коюлган. Анан дагы мына бут жагына подшипник коюлуп айландырат да. Ошондо мына буту менен тепкенде мындай айланат. Кийинки мага жаккан эме мына жалпы көрүнүшү ушундай. Алысырактан көрсөтөйүн, тартылып камерага түшсүн. Жерден бир труба чыгарылган, жерге клейте тийген да, ошондо өйдөгө карай эки труба чозмо сыяктуу коюп туруп, кармагычы бар. Кармагычын чыгарган. Мынакей подшипник коюп койгон. Кийинкиси мына жерге бир труба орнотулган, бир жагынан мондай кылып туруп, мына жерде ашык-машыкка окшогонбу, короче, бир нерсени чыгарып туруп, клейтетип туруп, мына жерге подшипник коюп койгон. Муну трубаны скамейкасы менен ийип туруп жасап, скамейка коюп койгон. Отур. Анан мына жерине бутун тепсе, мына жергечи, мынга ылдыйкысына, өйдөңкүсүнө бутун тепсе, мына көтөрүлөт, мындайчы. Ошондо бутка качка болот да. Мына жерине резинка коюлган. Мына резинка. Краска койгон. Мунусу деле ошондой. Ошондой эле мунусу. Мунусу, короче, дагы туруп колуңду тартсаң, азыр мен силерге көрсөтөм. Короче, муну өйдөгө көтөрсөң, мынучу, өзүң салмагың өзүң көтөрөсүң да. Мунун жасалышы караңыз. Жерден труба коюлган, өйдөгө чейин чыккан. Андан кийин мына жерде элештирүүчү немеси бар. Подшипник коюлганбы? Андан кийин так, мына же сложныйраак технология экен. Мынакей. Мунусу ылдыйга кеткен труба, мунусу немеге кеткен. Бул колдун трубасына эко кетип атабы? Мына колдун трубасы. Короче, мына азыр колго көтөрөт, мына отургучун карап көрүңүз. Мындай көтөрсөк, мына көрүнүп атабы? Холчи. Мына жеринде эки подшипниги бар экен. Мунусу наоборот тартмай. Мунусу жеңилирээк экен. Колуң менен тартасың, жеринен киргизет.